Улуттук банк Россия Кыргызстан баштаган жакынкы өлкөлөрдүн базарынан бүт долларды чыгарып кетип жатканын билдирүүдө. Соңку 9 айда эле Кыргызстандын Россияга 680 миллион доллар которулган. Айтмакчы, министрлер кабинети согуштун айынан бажы төлөмдөрү чогулбай, кесепетинде Кыргызстан бул жылы болуп көрбөгөндөй рекордтук бюджеттин тартыштык менен жабарын айтууда. Ал арада мамлекеттик чыгымдар өсүп, бюджетти аткаруу боюнча негизги күч бизнеске келүүдө. Президент Садыр Жапаров бизнести колдоо, инвестициялык климатты жакшыртуу максатында жакында эле ишкер субъектилерди текшерүүгө убактылуу мораторий жарыялаган эле. Ага улам экономика министрлиги ишкерлерди текшерүү жана жазалоодон мыйзам бузууларды алдын алуу механизмине өтүүнү сунуштап жатат. Ушул жана башка экономика бизнес жаңылыктарына Капитал командасы сереп салат. Алдыдагы жарым саатта биз менен болуңуздар. Россияга АКШ долларынын келиши токтоп, бирок суроо талап сакталып калды. Ошондуктан Россия азыр аны курчап турган бардык өлкөлөрдөн накталай долларларды соруп жатат деп билдирди Улуттук банктын өкүлү Азат Козубеков жогорку кеңештин жыйынында. Бир катар статистикалык маалыматтарды карай турган болсок, чынында эле Россия кыргыз экономикасынан валютаны соруп жатканын көрүүгө болот. Жыл башынан берки 9 айдын ичинде Кыргызстанга чет жактан которулуп келген акчанын жалпы көлөмү өткөн жылдын ушул эле маалына салыштырмалуу 10% өсүп, 2 миллиард 200 миллион доллар түзгөн жана бул соңку 10 жылдагы эң чоң көрсөткүч. Сырттан келген акчанын 95% Россиядан которулган. Көнгөн адат менен муну мигранттык которуу катары кабыл алып, анын көлөмү өсүп жатат деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок акчалардын сыры согушка байланыштуу. Башкача айтканда, россиялыктар Кыргызстан аркылуу башка мамлекеттерге же Россияга чыгарып кетип жаткан каражаттар болушу мүмкүн жана аны бир катар статистикалык сандар тастыктайт. Биринчиси, бул Кыргызстандан сыртка чыгарылып кеткен акчалардын көлөмү дээрлик 2 эсе өсүп, 9 айдын ичинде 800 миллион доллар каражат чет өлкөлөргө которулган. Анын 680 миллион доллары Россияга которулган. Демек, Россиядан Кыргызстанга кирген акчанын бери дегенде 3төн 1 кайра эле чыгарылып кеткен. Согуштун айынан Россияда валюталык кризис күч алып, россиялыктар рубльди Кыргызстанга алып келип, аны валютага айлантып, анан кайра чыгарып кетип жаткандыгы айтылат. Муну болсо жогоруда айтылган 680 миллион доллар жана Кыргызстандын коммерциялык банктарынын рекордтук кирешеси тастыктайт. Кыргызстандын коммерциялык банктарынын жалпы кирешеси 2022 жылдын январь-октябрь айларында 19 миллиард 730 миллион сомду түздү. Отчеттук мезгилде алынган таза кирешенин көлөмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 5,6 эсеге көп. Банктар 3 миллиард 528 миллион сом пайда алышкан. Бул рекордтук кирешени банктар курстук айырма жана валютаны сыртка сатуунун эсебинен табышты. Айтылгандай эле, россиялыктар рубльди Кыргызстанга алып келип, аны валютага айлантып кетүүдө. Жана муну 9 ай ичинде Кыргызстандан Россияга которулган 680 миллион доллар тастыктайт. Бир топ россиялыктар мобилизациядан качып болгон каражаты менен Кыргызстанга келип, андан ары тынчча издеп чет жактарга кетүүдө. Мисалы, Кыргызстандан Туркияга болгон акча которуулар дээрлик 8 эсе өсүп, 80 миллион долларды түзгөн. Ал эми Туркия болсо согуштан качкан россиялыктар арасында эң популярдуу багыттардын бири. Ар кандай маалыматтар боюнча бир эле Анталияга күнүнө 15-20 миң россиялыктар кирүүдө. Ал эми Туркияда турак жай сатып алууга болгон суроо талап өткөн жылга салыштырмалуу 24 эсеге өскөнү айтылат. Дагы бир кызыктуу көрсөткүч. Бул тышкы сооданын көлөмү 9 айдын жыйынтыгы менен Кыргызстандын импорттук операциялары 1,8 эсеге өскөн. Андан дагы кызыгы, Кыргызстандын Россия баштаган ээптеги өнөктөштөрү менен болгон соода көлөмү 3 миллиард доллардан ашып, Кыргызстандын бул өлкөлөргө экспортталган товарлар 45% өскөн. Батыштын санкцияларынан улам Орусияга көп товарлар ташууга тыюу салынган. Демек, Кыргызстан 3-чү өлкөлөрдөн импорттап келип, Россияга реэкспорт кылууга өткөнү жогоруда айтылган сандар тастыктап турат. Азия өнүктүрүү банкы бюджеттик колдоо үчүн 50 миллион доллар же азыркы курс боюнча 4 миллиард сомдон ашык каржылык жардам көрсөтөт. Анын 25 миллион доллары грант, 25 миллион доллары кредит түрүндө келет. Бул каражаттар толугу менен республикалык бюджетти колдоого багытталат. Каржы министрлигинин маалыматы боюнча, быйыл Кыргызстан жыл аягына чейин бюджетти колдоо үчүн жалпысынан 30 миллиард сом мөлчөрүндө жардам алат. 2022 жылдын 10 айынын жыйынтыгы боюнча 12 миллиард сом алганбыз. Жыл аягына чейин кошумча 30 миллиард сом жардам алабыз.
бул бюджетти колдоо үчүн гана болуп жатат. Жыл башында республикалык бюджеттин кирешеси 282 миллиард сом суммасында эсептелип, чыгаша бөлүгү 291 миллиард сом деңгээлинде болгон. Демек, бюджеттин тартыштыгы 9 миллиард сомду түзүшү керек болчу. Министрлер кабинети бажет төлөмдөрүн чогултуу боюнча план аткарылбагандыгынан, ошондой эле Баткен облусунда калыбына келтирүү иштерине кошумча чыгымдардын эсебинен 2022 жылы бюджеттин тартыштыгы 35 миллиард сомго жетиши мүмкүн экенин моюнга алды. Бул Кыргызстандын тарыхындагы эң чоң тартыштык болот. Быйылкы жылы мамлекеттик бажы кызматына 98 миллиард сом өндүрүү милдети коюлса, 10 айда болгону 59 миллиард сом жыйналды. Прогноздорго караганда, быйылкы жылга чогулган каражаттардын жалпы көлөмү пландаштырылгандан 20%га аз болот. Ал эми мамлекеттик салык кызматы 85 миллиард 300 миллион сом чогултуп, планды 101%га аткарган. Республикалык бюджетке салыктан түшкөн киреше орто эсеп менен 65-70%ды түзөт. Бул социалдык чегерүүлөр үчүн төлөмдөрдү эсепке албаганда. Чынында Кыргызстан салыктын эсебинен жашап жатат. Министрлер кабинети салыктарды көп чогултканын жетишкендик катары белгилейт. Бирок азыр терең экономикалык кризис шартында дүйнө өлкөлөрү ишкерлерине жүк артмак турсун. Тескерисинче аларды колдоп, акчалай салык каникулдарды жана башка жеңилдиктер түрүндө стимул берип жатат. Кыргыз өкмөтү болсо саан уyu болгон бизнеске жем суу бергенди унутуп калгандай. Ошол эле кезде мамлекеттик кызматкерлерди кармоого кеткен чыгымдар өсүп жатат. Мисалы, президенттик администрациянын чыгымдары 2020 жылы 333 миллион 900 миң сомду түзгөн болсо, 2021 жылы 969 миллион 430 миң сомго жетип, 1 миллиард сомго чейин көтөрүлгөн. Андыктан азыр ишкерлерди саап, салыктардын эсебинен бюджетти толтургандан мурун мамлекеттик чыгымдарды оптимизациялоого баруу зарыл болуп турат. Бул үчүн мамлекет өзүнө үйүп алган ашык-баш функцияларынан баш тартып, дерегуляция жана децентрализация саясатына барыш керек. Бул бир жагынан мамлекеттик машинаны ишин азайтат жана коррупцияны ооздуктайт. Анткени мамлекеттик кийлигишүү канча көп болсо, коррупцияга ошончолук жол ачылат жана бизнестин, ишкерчиликтин өнүгүүсүнө тоскоолдуктар жаралып, бюрократия күч алат. Азыр биз баарыбыз экономиканы кантип көтөрөбүз деп атпайбызбы? Эң биринчиси биз дерегуляция саясатын жүргүзүш керек да. Кийлигишпөө. Анткени өкмөт канча көп болсо, негизи эле өлкөнүн ичинде мамлекеттин орду канчалык чоң болсо, өлкө өнүкпөйт да. Биз өлкөгө качан эркиндик берип туруп, өлкөнүн мамлекеттин ролун азайтып, кийлигишпөө, аралашпоо саясатын жүргүзө алсак, ошондо ишкерлерге башка эркиндик болот да, экономика көтөрүлөт да. Мына ушуну айтып жеткире албай атабыз. Эми азыркы убакта мамлекетти күчтөндүрүп, көзөмөл кылып өнүгөн мамлекеттерди көрө элекпиз да. Негизги өлкөлөр мүмкүн болсо мамлекеттин ролун азайтып, кийлигишпөө кылып, ошол ишкерлерге инвестициялык климат жакшыртып, ишкерлерге тоскоолдук кылбоо, кийлигишпөө саясаты менен кайра жаңы ишкерлер чыгып өнүгүп атканын көрүп атабыз. Эми бул дүйнөлүк тажрыйба менен илимдин натыйжасы, буга моюнга алыш керек. Мамлекеттин кийлигишүүсү жана мамлекеттин эркиндикке көңүл бурбай, бирок адамдардын турмушуна жана ишине кийлигишүү жана чектөөлөр көбүрөөк киргизилет. Ал жерде сөзсүз түрдө коррупция күчөйт. Дүйнөнүн тарыхында илгери да, азыр дагы кайсы жерде авторитарлык, тоталитарлык күч болсо, ошол жерде сөзсүз түрдө коррупция эң ылдыйкы эмес, эң өйдөңкүлөрдөн болуп келет. Коррупция минималдашкан жер, ал канчалык мамлекеттин кийлигишүүсү аз болсо, ошол жерде коррупция минималдашкан. Децентрализация деген бийликти аймактарга кайтаруу. Бийликти аймактарга кайтарышыбыз керек. Өнүккөн өлкөлөрдүн баарын караңыздар, 100%. Булар ар ким өзүнүн жергиликтүү бийлигин өзү тандайт, өзү шайлайт. Эл айыл кеңешинин жетекчисин дагы, акимин дагы, шаарынын мэрин дагы өзү түз шайлоо менен шайлайт. Бүгүн биз мамлекет катары инвестор тартканга аракет кылып атабыз, борбордук өкмөт катары. Бирок жергиликтүү эл ал инвесторубузду жактырбай атат. Эмнеге? Себеби инвестордон анын кылган ишинден ал жерге пайда жок. Эгер айыл өзү ошол жерде тандай чече турган болсо, мисалы үчүн район өзү
инвестициялык конкурсун өткөрүп, албетте борбордук бийликтин көзөмөлдү астында кен байлык болобу, башка нерсе болсун конкурсун өткөрүп, ал жака тыштан инвестор тартып келе турган болсо, ал жердеги кирешенин бүгүнкү күндөгүдөй 12% эмес, кем дегенде 50% салык ошол жерде кала турган болсо, анда алар анын пайдасын өзү көрмөк. Экологияга боюнча шарттарын да коюп, өздөрү көзөмөлдөп алмак. Биздин январь айында президент милдетин аткаруучу биздин мыйзамга кол койду. Биз инвестицияларды илгертүү боюнча мыйзам долбоорун даярдап, 2 жыл жүгүрдүк ушу боюнча. Мурунку президентке да кирдим. Боронов маалында 2 жолу жыйын өткөрдүк, катышып, анткени ошо бизде өкмөттөгүлөр өкмөттө келгенде өзүмчүл болуп атканда өзүнүн функциясын бирөөгө бергиси келбейт экен. Ошол мыйзамдын негизинде биз азыр жерди эгер кимдир бир инвестор келип бир айыл өкмөттүнүн аймагына өндүрүш ачам десе, жердин трансформациясын үйдөн башка, үй куруудан башка тармактарга айылдык кеңештин уруксаттары менен аким бере алат деди. Анткени ушуга чейин Бишкекте 3-4 жыл жүрүп, куруп, документ бүткөрө албай кетип калгандар болгон. Баткенге германиялык инвесторлор келип, бир логистикалык борбор курабыз, 2 жыл күтүп, жер чечилбей кетип калышты. Таза суу маселелеринде Азия өнүктүр банкы менен таза суу маселелери туруп, 20 сотук жерге резервуар куруш үчүн жер трансформациясы үчүн 2 жылдан бери таза суу маселелери бүтпөй турат да. Өкмөт өзүндө өтө кеч чыгарат, анан кеч чыгандан болчу көп коррупциялык схемалар бар да. Бул жакшы неме болот. Ушул эле мыйзам боюнча дагы биз мисалы үчүн мурун инвестициялык келишим эгер 50 миллион доллардан өтсө өкмөт түз келишим түзүп алат, биз ушуну 10 миллион долларга түшүп атабыз. Дагы бир норма бар бул жерде, азыр эми өкмөт ошол мамлекеттик органдар инвесторго инвестициялык лот кылып, ичинде бардык нерсесин даярдап бере алат. Жерди, баягы условиялердин баардыгын инвесторго берсе, ооба, инвесторго келип иштеш оңойраак болот. Ушул окшону киргиздик, мен ойлойм, ушул кичине бир дем берип экономиканы алдыга жылдырууга мүмкүнчүлүк болот. Экинчиси дерегуляция боюнча. Дерегуляция боюнча азыр мына азыркы убакта дагы ишкерлер көп жаап атат, качып атат, текшерүү органдары өтө көп да. Ишкерди эки гана нерсе болуш керек. Салык менен соцфонд төлөш керек болду, башка аралашпаш керек. Мына ушуга эгер биз жетип ушу саясат жүргүзө алсак, ошондо биз ишкерликти өнүктүрүп экономиканы көтөрө алабыз. Кыргызстандын экономика министрлиги өлкөнүн көзөмөл бөлүмдөрүнө бизнести текшерүү учурунда мыйзам бузууларды аныктоо практикасынан алдын алуу тажрыйбасына өтүүнү сунуштады. Бул ишкерлер үчүн жагымдуу бизнес чөйрө түзүүгө, инвестициялык климатты жакшыртууга өбөлгө түзөт дейт министрлик. Кыргызстан мыйзамында алдын алуу текшерүүнү токтотуу же болбосо профилактикалоо деген механизм жок. Ошол себептен биз азыркы учурда ишкерликтерге колдоо көрсөткү себебинен, анткени ишкерлер мыйзамды билбеши да мүмкүн. Ошолорго колдоо көрсөткү себебинен ушу профилактика жүргүзүшүн сунуштап атабыз да. Анын максаты эмнеде? Анын максаты ошо текшерүүчү органдар текшерүүнүн астында же болбосо текшерүүдөн кийин ушундай бир ишкерлерге ушундай жардам берүү. Ар бир кадам ишкерликте колдоо себеп болсо, же болбосо текшерүүдү азайтуу максатында бир жаңы инструментте болсо, ал сөзсүз түрдө инвестицияны алып келүүгө жардам берет. Анткени канчалык ишкер эркиндикте бул жерде иштесе, мамлекет тарабынан көзөмөлдө азыраак боло турган болсо, сөзсүз түрдө инвестиция бизге көп келип баштайт. Бул негизи туура кадам, анткени көп ишкерлердин балким ушул салык жагынанбы, башка жагынанбы маалыматы болбогашы мүмкүн. Анан бизнесте деле баягы бар да мотивация, наказание, бир эле кечке наказание боло берсе, демотивация болуп калат да. Эми баары эчтегиси келбей, башка рынокторду издеп, ошондой болушу мүмкүн да. Анан бул жакшы кадам. Бул жыл өзүңөр билесиңер, жылдын башында ошол налоговый кодекске өзгөртүү киргизүү боюнча көп талкуулар болду. Биздин курулуш секторунда дагы башында эгерде банк аркылуу акча которулса 6%, наличный алып келип төлөшсө биздин кардарлар, анда ошо 5%га деп ошондой болуп аткан да. Анан биз баягы көп жолугушуулардын негизинде Минэконом, налоговый инспекциянын жетекчилери менен жолугуп отуруп, ошону биз 2%га түшүрдүк. Бул 24-жылдан баштап өз күчүнө кирет. Ошондо бул жакшы эле баягы конструктивный решение болду. Анткени эгер 5%ды калтырып койгондо строительный секторго абдан эле чоң нагрузка болуп калмак.
Бул соңку жылдары мамлекеттен жок дегенде кийлигишпөөнү суранып келе жаткан бизнес үчүн жакшы белги болмок. Ошондой эле анын алдында президент Садыр Жапаров 2023 жылдын 31 декабрына чейин ишкердик субъекттерин текшерүүгө убактылуу тыюу киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ишкердикти мамлекеттик жөнгө салуу чөйрөсүндө ишкерчилик жана бизнес өнүктүрүүгө терс таасир тийгизген. Калктын, инвесторлордун, анын ичинде чет элдик инвесторлордун ишкердик активдүүлүгүнүн деңгээлин төмөндөшүнө шарт түзгөн көйгөйлөр сакталып калууда. Мына ушундай көйгөйлөрдүн бири укук коргоо, салык жана көзөмөлдөөчү органдар тарабынан көп сандагы текшерүүлөр жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу көрүнүшү экенин айтып, чакан, орто жана ири бизнестин өкүлдөрү, анын ичинде коммерциялык банктар даттанышат, деп айтылат жарлыкка берилген түшүндүрмөдө. Жарлыктын себеби ал именно ишкерликтерге колдоо көрсөтүү. Азыркы учурда өзүңүз көрүп турасыз, дүйнөлүктө кризис болуп турат жана азыркы учурда Украинадагы кризистин себебинен ишкерликке колдоо көрсөткөн себебинен ушундай бир жарлык чыкты. Ал сөзсүз түрдө бир текшерүүгө тыюу салынат дагы 1 жылга мөөнөттө. Ал ишкерликтерге жакшы бир климат салса деп. Кайсы текшерүү болбосун, ал сөзсүз түрдө неменин ишкерлердин чөнтөгүнө берет да, чөнтөгүнө расход болот. Ошол себебинен мага текшерүү болбосо, ал сөзсүз түрдө немеге ишкерликке жардам берет. Ошол эле Өзбекстанда алсак 3 жылга мораторий киргизишкен. Азыр көрүп атабыз Өзбекстанда кандай инвестициялар кирип, кандай өзгөрүүлөр болуп атат да. Анан биз жалгыз эле Кыргызстан ушундай кыйынбыз деп отура берсек, инвесторлор кайсы рыноктор жакшы болсо ошол жака кете беришет да. Ошол эле Средний Азиянын, Орто Азиянын мамлекеттеринин ичинде да өзүнчө конкуренция бар. Буга чейин Казакстан лидер болуп келсе, бүгүнкү күнү ошол лидерство Өзбекстан жака кетип атат да. Бизнестин баары ошол жака көчүп атат. Анан баягы биз өзүбүзгө тартыш үчүн азыр көрүп атабыз, Россиядан канча инвесторлор чыгып кетип атат. Ошонун баарын биз кармап калганга мүмкүнчүлүк чоң да. Анткени Өзбекстан, өзүңөр билесиңер, бул Евразиянын курамына кирбейт. Биз ошол курамдабыз. Биз аркылуу кайра Россиянын рыногуна чыкканга жеңил болот да. Ошол эле чет өлкөлүк батыштын компанияларына делечи. Анан плюс бизде жана ВСП плюс деген артыкчылыгыбыз бар. Ошонун баарын колдонуп, мамлекеттин жетекчилиги аркылуу бир көбүрөөк реклама керек да. Мамлекеттин башчылары да түшүнүп атат. Эгерде бизнести колдобосо, значит деген чоң инвесторлор келбесин түшүнүп атабыз. Ички инвесторду пока колдомоюнча сырткылар келбейт да. Анткени алар көрүп атат да, ички инвесторлордун өзүнүн ошол бизнесин тартып алып атса же адилетсиздик болуп атса, эгер соттор туура эмес чечимдер чыгарып атса киришпейт да. Анткени дүйнө жүзүндө 200дөн ашык мамлекет бар, любой жагына кете беришет. Анан биз рынокто кичинекей болуп, баягы маржа аз болуп атат да. Мисалы 10 миллиондон ашкандан кийин инвесторлорго бул рынок интересный да. Анан Өзбекстанда население көп. Буга чейин жабык мамлекет болуп, көп бай бизнестер жабык болгон да. Азыр ачылып атат. Бизнестин баары ошол жака барып атат. Ошол эле курулуш тармагын боюнча алсак, биз мисалы долларга көнүп алганбыз. Измерение айтканда мисалы эконом класста үйлөр $600 тегерегинде сатылса, ошол эле Ташкент менен Алматы, Астанада $800-900 өйдө сатылып атат. Причем ал жерде 80-90% курулуш материалдары өзүлөрү чыгарат да. Биздикине караганда арзан. Биздики бүт импортко байланып калганбыз, баары привозной. При этом жердин баасы кымбат, маржа кичинекей, ошон үчүн чоң компаниялар бизге кирбейт. Мировой компаниялар, ошол эле даже Казакстандын BI Group окшогон чоң компаниялар кирбейт бизгечи. Алар мына Өзбекстандын, Грузиянын, Россиянын рыноктарында иштеп атат, бирок бизге киргенге алардын кызыкчылыгы жок да. Эгер мамлекет жумуш ордун түзүп, салык төлөп, өлкөгө инновация жаңылыктарды алып келген ишкерлерди колдобой турган болсо, алар бизнес үчүн жагымдуу жерлерге качат. Мисалы, Дүйнөлүк банктын отчетунда азыр дүйнөдө мээ миграциясы күчөп жатканы айтылып, аны ооздуктоо үчүн узак мөөнөттүү саясий стратегиялар иштелип чыгышы керек дешет.
Бул алды менен жеке сектордун өнүгүүсүнө шарт түзүү, билим берүүгө инвестиция салуу жана аялдардын экономикадагы мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Ал эми өлкө инфраструктурасын жакшыртып, бизнес жүргүзүү шарттарын жакшырта турган болсо, чет жакка чыгып кеткен жарандардагы кайрадан кайтып келип, өз мекенине инвестиция жасоо менен экономикага олуттуу салым кошо алат дешет Дүйнөлүк банктын аналитиктери. В мире очень большую популярность приобрели рейтинги. Рейтинги университетов, школ. Дүйнө жүзү боюнча рейтинг түзүү өтө популярдуу болуп кетти. Университеттердин рейтинги, мектептердин. Мен андай рейтингтерге анча ишене бербейм. Башка адистердагы ишенимин короткон. Албетте, алардын маалыматтары олуттуу, эске алуу кажет. Бирок жалаң рейтингтерге таянып эле окуу жайларды жакшы же жаман деп тизип коюу туура эмес. Мисалга, кээ бир университеттер Нобель сыйлыгын алган адамдарды өз катарында катталып коюшу үчүн эле сыйлык акы төлөшөт. Же болбосо аттуу баштуу олимпоздорду жөн эле кагазга түшүрүп коюу үчүн кызыктар. Алдыңкы университеттерде Нобель сыйлыгын алгандар көп, бирок алар дээрлик сабак беришпейт. Рейтингтер даана бир мугалимдин студенттер менен иштөө сапатын чагылдырбайт. Практически не работают со студентами, они не преподают. Когда мы говорим о качестве образования, мы имеем в виду работу преподавателя конкретного с конкретными студентами. А вот, к сожалению, рейтинги это не измеряют никак. Важно для качественного образования, во-первых, это небольшой размер групп, небольшой вообще масштаб. Когда университеты небольшие. Сапаттуу билим үчүн топтор чакан болушу керек. Окуу жай чакан болгону да жакшы, анткени мугалим ар бир студентке көбүрөөк көңүл бурат. Окуучу менен мугалим ортосунда мамиле жылуураак болот. Университетти өз үйүндөй көргөн мугалимдердин өзөгү болушу керек. Аларга шарттарды, татыктуу айлык майына камсыздалуусу кажет. Сапаттуу билим берүү үчүн мыкты инфраструктураны унутпайлы. Мейкиндиктен дагы көп нерсе көз каранды. Эркин ой жүгүртүүгө мүмкүн болбогон мамлекетте сапаттуу билим берүүнү түзүү мүмкүн эмес. Интеллектуалдык, социалдык, маданий жашоо маанилүү. Чакан жана орто бизнес өнүкпөгөн өлкөлөрдө мен кеп кылган чакан заманбап университеттер дагы салынбайт. Отражает концепцию учебного заведения. Один из важнейших факторов – это среда. Не может быть качественного образования в стране, где нет свободомыслия, где нет гражданских свобод, где нет интенсивной, бурной, интеллектуальной, культурной жизни. Я не идеализирую обстановку у нас, но то, что у нас есть, наработано, и это, я считаю, наше главное достижение за годы независимости. Это очень самостоятельный, креативный микробизнес. Биздин өлкөдөгү шарттарды идеал деп жылмалап жатканым жок, бирок биз эгемендүүлүк жылдарында жетишкен өзгөчөлүктөр мыкты. Бул деген өз алдынча жаратман бизнес модель. Ушул платформага таянып, Кыргызстандын келечегин куруп коюшудайбыз. Биздин экономикабыздын драйверлери катары билим берүүнү, саламаттык сактоо тармагын, туризм, айрыкча экологиялык туризм, IT жана соода сатык тармагын санап кетсек туура болот. Ушуларга таянып эле ондогон жылдарда экономикабыз алдыга жыла берет. Мамлекеттен эч кандай кийлигишүү күтпөй эле жөн гана туруктуулук түзүлсө, жылына 4% өсүүгө жетебиз. Казакстан же Өзбекстанга салыштырмалуу ресурстарыбыз өксүк болгону, ресурска таянып туруп алуу деген дартыбыз жок. Албетте, даярга көнгөндөрүбүз деле бар. Бирок негизинен өтө тың коомубуз бар. Бул билим берүүбүзгө дагы тыгыз байланыштуу. 4% роста ВВП. Это намного выше, чем среднемировые темпы роста сейчас, которые там меньше 2%. Жогоруда айтылгандай, аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү миграция агымын оздуктап, өлкө экономикасынын өнүгүүсүнө салым кошот. Органикалык чарба жүргүзгөн ишкер айым Сонунгүл Жылтырованын бизнес сыры менен бөлүшөбүз.
Бул көчөттү алып, уже жерге уже отургуза берсе болот. Негизи бул мышык тамыры 2 жылдык деп эсептелет. Биринчи жылы көчөт катары ушундай үрө менен себилип өстүргөндөн кийин, анан кийинки жылда жазда жерге уже отургузса болот, апрель айында. Бирок ушул күздүк дагы абдан жакшы. Азыр ушул учурда деле ушул валериананы отургуза берсе, бул үшүбөйт дагы, ошол бойдон өзү дагы тамыр алып жерде калат да, жазында уже эрте жазда эле чыгып баштайт. Ошо бир эле процент, 2 эле процент киши аябай жакшы кабыл алып, ошону иштетишпесе, артыкча азыр мамандыктар алар мурда эле баягы өздөрү айткандай бала болуп туулуп, баягы баскандан баштап эле валериана менен чоңоюшканда, алар ушул аябай жакшы кабыл алып, ушулар аябай рекордду берип атышат да азыр мамандыктар. Биздин башка фермерлерден эми саналуу, бирок конечно аз айтаса дагы алар жанагындай 1 сотуктан картошкадан 5000 тасса, 1 сотук валерианадан 30.000 тагып алып, уже алар дагы мынакей уже көздөрү жанып, машина алышып, үйлөрүн оңдошуп, үйлөрүнө суу киргизишип, ушундай көп жакшы иштерди кылып атышат. Бул дагы болсо баягы аз биз окуткан адамдардын баары аз камсыз үй бүлөлөр болчу. Ошо аз камсыз үй бүлөлөргө кантип баягы үй бүлөлүк кирешени көбөйтсө болот деген максатта ошол окутуп үйрөтүп, анан алар дагы ошол жакшы ийгиликтерге жетишип атышат. Компост, мурда компост жасашыбыз, азыр болсо калорафиялык сөлжүдан алып келип, ушул жерде багып атабыз. Бирок муну азыр эми уже бул нарикиндей боюбуз менен тең 2 метр болгон бийиктик болчу. Уже бул эмени жеп отуруп, мынакей өзүңөр көрүп атасыңар. Азыр мына рекилдей бул мынакей өсүп атат. Бул калорафиялык сөлжүдан баягы малдын кыйгын иштетип чыгып, өзүнүн эмесинен ишлекейинен бөлүп чыгарып отуруп, даяр биогумус жасап берет. Бул ушул кургатуучу шкаф. Бул жерге мышык тамырын кургатабыз. Бул бири салганда 160 килограмм валериана. Мына бул уже салынып, кургаган учуру, кургаганда мынарекиндей кармаганда бул уже кургактын белгиси, мындай эметпей калат. Бул уже даяр валериана, муну только эле майдалап туруп мөшөктөргө салабыз. Даяр продукция негизи ошол 23-дөн 25%га чейин да. Бул Капитал командасы даярдаган бизнес обзор болду. Ушул жана башка бизнес экономика темаларына, дүйнөлүк жана аймактык трендтерге биз менен бирге көз салыңыз.